Башында биз ишти баштаганда медиа мектеп катары баштаганбыз да 2008-жылы. Медиа сайтын ачып, маалыматтык сайт катары көрө баштадык. Анан ошол учурда бир мындай видео материалдар көп жасала баштады да. Анан ошо видео материалдарды соцсетке коюп, интернетке коюп карап көрсөк, анан көп жасайт экенбиз да. Телеканал ачкандай деле, анан команда деле чогулуп калды, бир чоң команда болуп калды. Анан ошондон аймакта ошол учурда бир мындай бейтарап дейинби, же мындай көз карандысыз телеканал түзүү ойго келди да. Анан ошондой февралда 19-февралда телеканал биринчи запускать эткенбиз. Негизги эле ушу максатыбыз ушул болгон да. Альтернативдүү бейтарап маалымат менен телегөрүүчүлөрдү камсыздоо болгон да. Себеби интернетте, элдер соцсетте, интернетте көп болгон менен баары бир телевидениянын таасири, телевидениянын теле берүүлөрдүн таасири дагы эле аймактарда бар экендиги көрүнүп турат да. Ошон үчүн биз ошонун аракетин кылып телеканалды түптөгөнбүз да. Медиа телеканалында алгач 6 гана кызматкер ишти баштаган. Алар ошол кездеги эң алгачкы эфирден обого чыкканын кубануу менен эстешет. Бүгүнкү күндө ал кызматкерлер башка редакция, телеканалдарда жумуш кылышат. Бирок алар үчүн Медиа алгачкы журналистикадагы мектеп болуп калган. Ушул 15 февраль түштөн кийинки убакыттар болсо, бир 3:30-4 болчу. Ошондо негизи кызыктуусу ошол биринчиде эфирге чыкканыбыз кызык болгон бизге. Себеби баягы сайт болуп жүрүп, телеканалды нөлдөн баштап создавать этилген мен практикамда көрө эле экенмин. Ошондо баягы технический жагын, башкасын бардыгын баягы катышып, логотиптерин, шапкаларын даярдап, ошолордон бир процесстерди көргөнбүз. Анан кийин өзүбүздө деле мындай бардык адис жетиштүү эмес болчу. Башындачы, ар кимден мындай жардам сурап, анан кийин чыкканбыз. Биринчи эфир мындай сигнал кетти деп өзүбүз баягы ТМЖ деп эфирден көргөндө аябай сүйүнгөнбүз. Баягы бир чоң бир ачылыш жасап бергендейчи. Кол чаап өзүбүзчө эфирге чыктык деп бири-бирибизди куттуктап сүйүнгөнбүз. Медиа телеканалынын жаңылыктар берүүсү биринчи жолу 2019-жылы 15 февраль күнү чыккан. Анда 10 гана кызматкер иштешүбүз. Кийин бара-бара кызматкерлердин саны көбөйдү. Ошого жараша чыгарган материалдарыбыздын да саны артып отурду. Эл оозуна алына баштадык. Биз менен кызматташкан адамдар айтып калышчу ошондочу, кайсыл жерде окуя болбосун, ошол жерге биринчи Медиа телеканалы жетип барат депчи. Анан кийин азыр эле силерди студиядан көргөн болчумун, азыр болсо көчөдө интервью алып жүрөсүңөр депчи. Негизги күчү Медианын негизги күчү менимче аудиториясы. Сени көргөн, сени колдогон аудитория болбосо, бул телевидение мындай күчтүү же мындай деп айтыш кыйын да. Себеби ал эми аудиторияны түзүү үчүн, ошол аудиторияны чогултуу үчүн бул профессионалдуу команда керек. Бул деген ошол профессионалдуу команданын жакшы жасаган контенти керек. Ошол аудиториянын талаптарына жооп берген, ошол аудиториянын маселелерин чече алган контенттерди жасоо, материалдарды жасоо. Анан бир нече платформада аудитория дегенде телеаудитория менен эле эмес, чектелбесин жанагы соцсеттеги аудитория, сайттагы аудитория, ушулардын бардыгы. Анан офлайн аудитория деп айтылат. Бул жана мен айткан партнерстволор. Мындайча айтканда достор да. Медианын досторунун көп болушу менимче бул ушул нерселер күчтүү деп ойлойм да. Же болбосо ошо күчтүү болушуна өбөлгө боло турган нерселер да ушулар. Медиа телеканалы түптөлгөндөн бери өзүнүн берүүлөр менен эл оозуна алына баштады. Элге кызмат көрсөтүүнү көзөмөлгө алган Жарандык көзөмөл программасы, жаңы кабыл алынган мыйзам долбоорун жеткиликтүү тилде жеткирген акцент форматындагы видеолору, журналисттик иликтөөлөрү, актуалдуу болуп жаткан күнүмдүк турмуштагы ар кандай маселелерди талкуулаган ачык талкуу,
коомго кызыктуу болгон көйгөйлөрдү көтөргөн коомдук пикир жана ошондой эле күндүн маанилүү жаңылыктарын бейтарап чагылдырган жаңылыктар маалыматтык программасы менен контент даярдап, элдин үнүн бийликке жеткирүүдө көпүрө боло алды. Эгер башында бир 4-5 энтузиасттан турган команда болсо, 4-5 кишинин эле ортодо, мисалы үчүн ушул учурда 17-өзү идеясы 17-18 жылдары 17-жыл башталган. Ошондо башында биз мисалы үчүн 4-5 эле киши да. Ошол кишилер менен ортодо мындай идея катары ушуну ишке ашыруунун аракетин кылганбыз. Ошол нерсе азыр мисалы үчүн 20-30га жакын киши иштеп атат азыр командадачы. Мурда бир гана веб-сайтта иштеген команда болгон болсо, андан кийин телевидение түзүп, анда бир жаңылыктардын гана командасы бар турган болсо, азыркы кезде чоң командага айланды. Мисалы үчүн чоң иликтөөлөр жасап атат, факт-чекинг форматында көп нерселерди материалдар жасашып атат, соцсетте активдүү болушуп, дигитал медианын дагы тарабында өнүктүрүү көп эмелер болуп атат. Анан ошол учурда жаңылыктар мисалы үчүн аймактагы оперативдүү, сапаттуу жаңылыктар менен, теледе жаңылыктар менен катыс кылуудагы медианын орду аймакта чоң деп ойлойм да. Анан ошондой эле бир өзүнө лоялдуу аудитория чогулта алды да. 4 жылдын ичинде бир жакшы өзүнү дайыма көрө турган көрөрмандарын, өзүнүн ишене турган аудиториясын чогулта алды деп ойлойм. Тымедиа телеканалы аткаминерлерге анчейин эле жага бербесе керек, дагы билбейм. Ошондуктан биз бүгүн жергиликтүү кеңештин депутаттарынан жетекчилердин Тымедиа жөнүндө ой пикирин сурап көрүүнү чечтик. Жагат жаңылыктарыңар жагат. Жаңылыкты көбүнесе мен жаңылыкты Тымедиадан нема турам, маалымат алып турам. Тымедианын аракеттери, жигери мага аябай жагат. Анткени коомдун үнүн кайсы бир деңгээлде журналисттин өзүнүн вазифасын аткарууга аракети демдүү. Тымедианы дайым көрөм. Себеби Тымедиа биз менен постоянно дайым тыгыз байланышта иштейт. Бардык мындай жакшы көрүнүштөрдү да, жат көрүнүштөрдү дагы чагылдырып турасыңар. Жагат мага. Көбүнчө сындайсыздар да. Сындан эч качан качпаш керек. Сындан куркпош керек. Сын деген кара тескерисинче өзүнүн кемчиликтери оңдоого жардам берет. Ошон үчүн мен ийгилик каалайм. Көрөбүз, бардык программасы эле жагат. Любой программа, телевидениенин бар жогу жагат. Facebook көрбөйм бирок. Тымедиа мен интернет баракчаларына карап, передачаларын телевизордон көрөбүз, интернеттен окуп турабыз. Эми бул канал кандай десем, чындыкты айтып чыккан канал да эми. Анан мындай журналистский расследованиясы бар аны. Оздору иликтеп бир иш карман бир материалды кармаса аягы чыга турган бир телеканалда. Тымедиа каналын мен такай эле көрөм. Мага аябай жагат. Негизгиси бардык жаңылыктарды биринчи чагылдырганга аракет кыласыздар. Эң негизгиси биз менен көп байланышасыңар. Биздин мектептер менен, бала бакчалар менен кандай көйгөйлөр болуп атат, кандай бир жардам керек, ушуларыңар мага абдан жагат. Анан кийин эң негизгиси чындыкты чыркыратасыңар. Анан сырткары журналисттер мисалы үчүн биз аймакта биздин Тымедианын журналисттери мен билгенден эки дайыма индустриалдык форумда берилчү сыйлыктар бар да. Стремление деген умтулуу стремление эмеси мисалы 2 жолу утуп алды биздин балдар 4 жылдын ичинде Тымедианын балдары, кызматкерлери. Андан сырткары иликтөөчүлөрдүн конкурстарында, иликтөөчүлөр боюнча республикалык деңгээлдеги кандайдыр бир конкурстарда жакшы орундарды алып келип атат. Эл аралык кандайдыр чоң мындай иш-чараларга катышып, чоң конкурстардан аяктан биринчи орундарды, байгөөлүү орундарды алган күндөр болуп атат. Мунун баардыгы ушул биздеги Тымедиада иштеп аткан кызматкерлер, журналисттердин кесиптик деңгээлин көрсөтүп атат да. Алар жасап аткан продуктларынын сапатын көрсөтүп атат. Ал эми дайыма бизди редакцияга кайрылып, өзүнүн көйгөйлөрү менен бөлүшүп, өзүнүн кандайдыр бир маселелер болсо ошолорду чечип берүүгө жардам сурап кайрылгандар, кандайдыр бир өзүнө жакпаган көрүнүштөр боюнча чагылдырып берүү боюнча кайрылып аткан кишилер, өзүнүн ойлорун айтууга келген кишилердин бардыгы бул телеканалга болгон ишенимди, анын өзүнүн бир кандайдыр бир орусча айтканда лоялдуу аудиториясы бар экендигин көрсөтөт да.
Т-медиа телеканалы 2019 жылдын 15 февралында ачылган. Ошол күндөн баштап көрүүчүнү бейтарап маалымат менен камсыздоону колго алды. 4 жылдан бери аймакта болуп жаткан мыйзамсыз иш-аракеттерди, жеке менчикке өтүп кеткен, жеңичинен сатылган жер тилкелерди ачыктап, бир канча материалдарды эфирге чагылдырып келе жатат. Алардын айрымдарын сунуштайбыз. Жайкы тыныгуудан кийин Т-медиа телеканалынын бейтарап маалымат программасы Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадион боюнча материал чыгарган. Анда стадионго кирүүчү жол жабылып, жер жеке жактарга өтүп, үйлөр салынганы баяндалган. Телеканал бул иштерди ачыктап, коомчулукка жарыялагандан кийин прокуратура кызматкерлери териштирүү жүргүзүп, мыйзамсыз фактыларды ачыктады. Анар Кичи районундагы 8 сотук жер тилке мыйзамга дал келбеген жолдор менен жеке жаранга катталганы боюнча сюжет көрүүчүлөргө сунушталып, натыйжада аталган жер тилке мэриянын балансына кайтарылды. Т-медиа Ош шаарынын Анар Кичи районундагы 880 чарчы метр жер тилкенин колдон колго өтүп кеткени, кайрыма көрүстөнүнүн чекесинен кыркылып менчикке сатылып, мамлекеттик актынын 3 гектарга азайганы, Үзүм конок үйүнүн курулуш нормаларынын бузганы, Бексултан базарынын жолдун ордунда жайгашканы, Кеңсай массивиндеги 25 гектар жер арзан сатылгандыгына байланышкан материалдарды чагылдырган. Алардын көпчүлүгүнө укук коргоо органдары мыйзам чегинде чара көрүшкөн. Маселен, китепканадагы кыңыр иштер деген материалдан кийин укук коргоо органдары кылмыш ишин козгоп, тергөө иштери башталган. Ушул жылдын февраль айынын башында эле Ош облустук ооруканасынын дарыгерлери бейтаптан 25 000 сом акча алгандыгы боюнча сюжетти көрүүчүлөргө тартууладык. Маалымат көпчүлүктүн талкуусуна чыгарылгандан кийин жетекчилик чечкиндүү чечим чыгарды. Дарыгерлер тергөө иштери аяктаганга чейин жумуштан убактылуу четтетилди. Кара суунун Каратай айылындагы бажы терминалы Ош шаарынын так ортосуна жылдырылганын буга чейин көтөргөнбүз. Мындай жагдайга айдоочулар нааразычылыгын билдирип, Манас Ата аймактык башкармалыгында унаа тыгыны үзүлбөй калган. Түштүк Батыш бажы терминалынын башчысы тыгын токтоосу терминал жылат деп билдирген. Т-медиа телеканалы Кеңсайдан кемирилген миллиондор, Кара суудагы мыйзамсыз сатылган үлүш жерлер, уурдалган ак буранын жерлери, Сулайман тоодогу дайынсыз мумия, Ош шаардык китепканасындагы кыңыр иштер, 55 000 тонна кара алтын кайда, жазадан куткарган жинтикана сыяктуу бир канча журналисттик иликтөөлөрдү жасап, көрүүчүлөргө сунуштады. Материалдар жарык көргөндөн кийин тийиштүү органдар текшерип, укуктук баа берген учурлар ондоп саналат. Бүгүнкү күндө Т-медианын канаты улам жайылууда. Алгач Ош облусунда гана өзүнүн эфирлерин телеканал аркылуу чагылдырса, азыркы күндө Ош облусу, Баткен шаары, Кызыл Кыя шаары, Ысык көл облусунан Каракол шаарларында, Жалал Абадта жана кабелдик телеканалдар туташкан бардык аймактарга ободон чыгууда.